Ушул жуманын урунтуу учурлары өлкө үчүн ар бир жаранды жашоосу үчүн маанилүү делген маселелердин күнгөй тескейин талдап, эфирде жума жыйынтыгы Кызматтагыныке Бозгонова. Амансыздарбы? Аймактык коопсуздук, экономикалык өсүш жана транспорттук байланыштарды өнүктүрүү бул маселелер Баку шаарында өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун өкмөт башчыларынын экинчи жыйынынын күн тартибинде болду. Уюмдун геосаясий салмагы, экономикалык потенциалы жана мүчө өлкөлөр үчүн мүмкүнчүлүктөр тууралуу Бактыгүл Султанбек кызынын материалы. Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү эл аралык нормаларга шайкеш келеби? Бул суроо коомдук талкуунун чордунунда. Вена конвенциясы жана жол кыймылы боюнча эл аралык келишимдердин талаптары, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы жана кыргыз мыйзамдарындагы өзгөчөлүктөрдү Акмарал Сабатар талдайт. Акыркы жылдары өлкөдө жол инфраструктурасы приоритеттүү тармактардын бири болуп калды. Быйылкы жылдын эсебинен оңдоп түзөөдөн өтүп, жаңылануучу жолдордун тизмеси, өнүгүүнүн тамыры болгон жолдордун азыркы абалы, сапаты боюнча Элиза Нурматова баяндайт. Өлкөдө мектеп, бала-бакча жана медициналык мекемелердин курулушу массалык мүнөзгө өттү. Мурда жылдап бүтпөй турган курулуштар азыр барбы? Социалдык объекттерди куруудагы соңку 5 жылдагы көрсөткүчтөр, бөлүнгөн каражаттар жана муктаждык кандай? Нурайым Бейшеналиева сандар менен салыштырып берет. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Түрк мамлекеттер уюму геосаясий жана экономикалык күн тартибинде өз ордун дагы бир ирет бекемдеди. Бул ирет Азербайжандын борбору Баку шаарында өткөн өкмөт башчыларынын экинчи жыйыны формалдуу жолугушуудан алдаганча кеңири мааниге ээ болду. Дүйнөлүк туруксуздук күчөп, аймактык коопсуздук, логистика жана экономикалык байланыштар жаңы чакырыктарга туш болуп турган шартта түрк мамлекеттери бирдиктүү позицияны бекемдөөгө умтулууда. Жыйында көтөрүлгөн маселелер негизинен транспорттук коридорлордон тартып, инвестициялык кызматташтыкка чейин болду. Эксперттердин баамында бүгүн бул уюм маданий гуманитардык байланыштан чыгып, Евразия мейкиндигинде жаңы геоэкономикалык жана таасири өсүп жаткан аймактык бирикмелердин бири катары калыптанып баратат. Геосаясий жактан алганда уюм чыгыш менен батышты байланыштырган стратегиялык көпүрө болуп, транспорттук коридорлорду, энергетикалык коопсуздукту жана соода-экономикалык интеграцияны өнүктүрүүгө багытталган. Кыргызстан үчүн бул уюм аймактык интеграцияны тереңдетүү, инвестиция тартуу жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүчү маанилүү платформа. Айрыкча транспорттук коридорлор, санариптештирүү жана соода байланыштары аркылуу өлкө өзүнүн географиялык артыкчылыгын пайдаланып, экономикалык өсүштү тездетүүгө шарт түзө алат. Ошондой эле уюм алкагында саясий диалогдун күчөшүшү аймактагы туруктуулукту сактоодо дагы маанилүү роль ойнойт. Учурдагы аймактык жана глобалдык чакырыктар өлкөлөрдөн тилектештикти гана эмес, аймактык тынчтыкты, стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоо үчүн конкреттүү макулдашылган кадамдарды талап кылууда. Мындай шартта түрк мамлекеттер уюму жөн гана кызматташтык платформасы эмес, жамааттык туруктуулуктун инструменти жана алдын ала чара көрүүчү механизм болушу керек, деди министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өз сөзүндө. Жыйында өкмөт башчылары талкуулаган маселелер уюмдун алкагында алака катыш алдыдагы материалда. Уюм бүгүн маданий өз ара кызматташтыктын алкагынан чыгып, Евразия мейкиндигинде жаңы күч борборуна айланып баратат.
Түрк мамлекеттер уюмуна Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстан кирет. Венгрия менен Түркмөнстан байкоочу өлкөлөрдүн. Расмий Баку кабыл алган өкмөт башчылардын экинчи жыйынына Түндүк Кипр Түрк Республикасынын премьер-министри конок катары катышты. Белгилей кетсек, өкмөт башчылардын отурумун өткөрүүнүн демилгечиси Кыргызстан. Бул форматтагы эң алгачкы жыйын 2023-жылы сентябрда Бишкекте өткөн. Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын биринчи жолугушуусу Кыргыз төрагалыгын жыйынтыктоочу ошол эле учурда тарыхый маанилүү окуясы болгонун баса белгилейм. Биз төрагалык кылган мезгилде 170тен ашуун иш-чара өткөрүлүп, 10 жаңы кызматташтык платформасы ишке киргизилди. Түрк мамлекеттер уюмунун жалпы ички дүң продукциясы 2,5 триллион акш долларына жакындайт. Ал эми калкынын саны 160 миллиондон көп. Демек, өз ара пайдалуу кызматташуу үчүн потенциал кенен. 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча Түрк аймагы экономикалык өсүштүн орточо 6% деңгээлин көрсөттү. Бул дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн 2 эсе жогору. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары жана вице-президенттери менен биргеликте Азербайджан Республикасынын президенти Ильхам Алиев менен жолукту. Азербайджан лидери түрк дүйнөсү жалпы тарых, маданият жана баалуулуктардын негизинде бир үй-бүлө экенин баса белгилеп, ТМУ алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн биримдикти жана тилектештикти чыңдоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Жылуу кабыл алуусу жана бүгүнкү жыйынды жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын экинчи отуруму дүйнөдө геосаясий жана экономикалык туруксуздук күчөп жаткан шартка туш келди. Дүйнөнүн ар кайсы бурчунда орун алып жаткан чыңалуу түрк мамлекеттери үчүн дагы коркунуч туудурууда. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев глобалдык чакырыктар, тилектештикти гана эмес, аймактык тынчтыкты, стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоо үчүн конкреттүү макулдашылган кадамдарды талап кылып жаткан белгиледи. Мындай шартта Түрк мамлекеттер уюму жөн гана кызматташтык платформасы эмес, жааматтык туруктуулуктун инструменти жана алдын ала чара көрүүчү механизм болушу керек. Бул мейкиндикте экономикалык, технологиялык жана инфратүзүмдүк интеграция туруктуу өнүгүүнүн негизи болуп калууда. Мындай пикирге Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары дагы кошулат. Эл аралык мамилелер системасындагы татаал чакырыктардын күч алышы, энергетика, азык-түлүк коопсуздугу сыяктуу маанилүү стратегиялык багыттарда кызматташууну чыңдоонун маанисин арттырып жатат. Bişkek görüşü çok taraflı emektaşlığımızın institusyonel esaslarını möhkemlendirilmesi. Мындай форматта өткөрүлгөн эң алгачкы Бишкектеги жыйын көп тараптуу кызматташтыкты кеңейтип, жаңы багыттарды ачууга, биргелешип аракеттешүүгө шарт түздү. Дал ошол оң динамика Баку шаарында уланып жатат. Devletleri Teşkilatı bünyesinde, aile meclisimizde Түрк мамлекеттеринде тынчтык менен туруктуулукту сактоо эл аралык соодо, энергетикалык коопсуздук үчүн маанилүү. Ушуга байланыштуу эл аралык аянтчаларда бирдиктүү позицияда аракет кылуу мурдагыдан дагы алда канча маанилүү болуп калды. 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун жалпы экономикалык өсүшү 5-6% түзгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев уюмдун экономика, соода, инвестициялар жана финансы багытындагы кабыл алынган жол картасына жаңы демилгелерди киргизүүнү сунуштады. Кыргызстан соңку 5 жыл аралыгында инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча системалуу реформаларды жүргүздү. Биз инвесторлор үчүн мүмкүн болушунча жагымдуу шарттарды түздүк. Биз боордош түрк мамлекеттеринин бизнес үчүн ачыкпыз жана өз ара инвестициялар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрөбүз. 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга түз чет өлкөлүк инвестициялардын агымы 950 миллион акш долларын түзгөн. Анын ичинде Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттерден 220 миллион акш доллары келген. Уюмга мүчө мамлекеттер менен соода жүгүртүүнүн көлөмү болсо 3,3 миллиард акш долларын түздү. Экономикалык байланыштарды чыңдоодо транспорттук кызматташтык өзгөчө маанилүү. Адылбек Касымалиев белгилегендей, транспорттук байланыштын жана аймактык интеграцияны өнүктүрүүдө өзгөчө орто коридор жана Зангезур коридору сыяктуу негизги демилгелердин стратегиялык ролу чоң. Кыргызстан Евразиянын борборунда жайгашкандыктан транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонууга умтулат. Ошондой эле Кыргызстандын аймагы
Транскаспий орто коридорунун бүтүндөй системасындагы негизги байланыш түйүнү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров өткөн жылы орун алган Борбордук Азия плюс Азербайжан жолугушуусунда Зангезур коридору Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун логикалык уландысы экенин белгилеп кеткен. Бул байланыш түйүнү Кытайдын Тынч океан жээгинен Борбордук Азия, Каспий, Азербайжан жана Түркия аркылуу европалык рынокторго чейин жетет. Баку шаарында өткөн ТМУ өкмөт башчыларынын экинчи жыйынынын алкагында Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев, Түркия Республикасынын вице-президенти Джевдет Йылмаз менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык ырааттуу өнүгүп жатканын канааттануу менен белгилешти. Эки өлкөнүн лидерлери Садыр Жапаров менен Реджеп Тайип Эрдоган эки тараптуу соода жүгүртүүнү $5 миллиард жеткирүүнү максат кылышкан. Иш сапардын жүрүшүндө Минкап башчысы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары жана вице-президенттери менен биргеликте Гейдар Алиев борборуна жана Азербайжан улуттук килем музейине барды. Тыгыз маданий гуманитардык кызматташуудагы аймактык стабилдүүлүктүн ажырагыс бөлүгү. Бул багытта Кыргызстанда 1-6 сентябрда 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Минкап төрагасы уюмдун мүчө мамлекеттерин аталган иш-чарага активдүү катышууга чакырды. Расмий Баку кабыл алган жолугушуу ТМУга мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн биримдикти чыңдоо, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана уюмдун аймактык, эл аралык деңгээлдеги ролун жогорулатуу боюнча жалпы көз карашын дагы бир жолу тастыктады. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы. Бул аптада Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүнүн айланасындагы эки маселе күндеминде болду. 31 мартта мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруу убактысы аяктаган. Ошол эле учурда өзүбүздүн жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк эл аралык стандарттарга жооп бербейби деген соол салынып, Европа өлкөлөрү тааныбай жатат деп нааразы болгондор чыкты. Бул маселелер жогорку кеңештин трибунасында дагы көтөрүлдү. Буга президенттин иш башкармалыгы, Тышкы иштер министрлиги баштаган тиешелүү мекемелер дароо реакция жасап, маалымат жыйынын өткөрүп түшүндүрмө беришти. Анда адистер жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктү жасоодо эл аралык стандарттар сакталганын, эски айдоочулук күбөлүктө мындай коргоо элементтери болбогондугун айтышты. Бул документти жасалмалоого дагы жол бербейт. Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү эл аралык талаптарга шайкеш келерин Тышкы иштер министрлиги дагы тастыктады. Министрлик чет өлкөлөрдө дипломатиялык жолдор, ошол эле элчилик, башкы консулдуктар аркылуу жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр тууралуу маалыматтар таратылгандыгын, учурда документ боюнча кемчиликтер жана даттануулар же кайрылуулар болбогондугун билдирди. Муну менен катар өлкөдө канча айдоочулук күбөлүк басылып чыгары, ага канча каражат коротулуп жатканы тууралуу дагы маалыматтар берилди. Бул маселенин чоо жайын Акмарал Сабатар айтып берет. Өтүп бара жаткан аптада жаңы айдоочулук күбөлүктөр боюнча маселе байма-бай көтөрүлдү окшойт. Буга Европанын айрым аймактарында оор жүк ташып иштеген бир катар айдоочулардын кайрылуулары негиз болду. Алар жаңы күбөлүктү Европанын өздөрү жүргөн аймактарында тааныбай жатканын айтып чыгышты. Шейшемби күнү тиешелүү жактар дароо маалымат жыйынын уюштуруп, кырдаалды түшүндүрүштү. Ага ылайык ооба аталгандай көйгөй болуп калышы ыктымал, бирок бул маселе жаңы айдоочулук күбөлүктө дегенге жатпайт. Болгону Европанын айрым тилкелерине расмий билдирүү жете элек болушу мүмкүн. Биз легализацияга жиберген кагазддарыбыз, муну президент эткиле деп суранган кагазыбыз балким ошол бир Литванын бир шаарындагы полицияга жетпей калышы мүмкүн. Ошондой учурда ошол мамлекеттеги элчиликке барып, мен мындай проблемага дуушар болдум. Мамлекетте мынол праваны бергенсиңер, айдоочулук күбөлүктү, бирок мага полиция уруксат бербей койду деген суроолорду берсеңер, балким силерге жардам берет болчу. Кыргызстандын жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүгү 34 коргоо элементтеринен жана 7 катмардан туруп эл аралык стандарттарга жооп берет. Ал арада айрым депутаттар жаңы күбөлүк Вена конвенциясынын номер 6 тиркемесинин 4 пунктуна туура келбейт деп айтып чыгышты. Бул пункт эл аралык жол кыймылында колдонулган мамлекеттердин айрым алуучу белгилеринин техникалык дизайнына гана тиешелүү. Бул пунктта 1-11 дейре иреттик санда маалыматтардын жеткиликтүү жайгашуусунун зарылдыгы белгиленген. Тактап айтканда, бул маалыматтан кийин мунусу кетсин деген милдеттүү нерсе көрсөтүлгөн эмес.
Вена конвенциясына ылайык айдоочулук көлүктөгү 1-ден 11-ге чейинки иреттик сан милдеттүү түрдө колдонулушу керек. Бирок андагы маалыматтардын жайгашуусуна карата катуу талаптар жок жана ар бир өлкөнүн өзүнүн дизайнына жол берилет. Кыргызстандын жаңы айдоочулук көлүгү көрүнүп тургандай алгач сүрөт, андан соң кол тамгасы, аты жана фамилиясы, туулган датасы, жеке номери, көлүктүн номери жана ага тиешелүү маалыматтар, 8-чи туулган жери, андан соң жашаган жери, 10-чу категориялары жана 11-чи өзгөчө белгилер. Маселен, айдоочунун көз айнек тагуу сымал өзгөчөлүгү. Эми жол кыймылы жөнүндөгү Вена конвенциясына катышкан өлкөлөрдүн учурдагы айдоочулук көлүктөрүнө көз чаптырсак, номер 6-чы тиркемедеги 1-ден 11-ге чейинки номерлениши визуалдык түрдө байкалбайт. Япония. Азыркы айдоочулук көлүктө 1-ден 11-ге чейин номерлениши колдонулбайт. Маалыматтар блоктор менен жайгаштырылган жана категориялар өзүнчө көрсөтүлгөн. Түштүк Корея. Фамилиясы жана аты бириктирилген, ыраттуу иреттик сан көрсөтүлгөн эмес. Норвегия. Ээсинин колу категорияларга чейин коюлган. Маалыматтардын жайгашуу тартиби 1-11 схемасынан айырмаланат. Швеция. Айрым номерленген маалыматтар арткы бетке жылдырылган, ыраттуулук бузулган. Греция. Ээсинин колу негизги талаалардын ортосунда жайгашкан, түзүлүшү айырмаланат. Финляндия. Категориялар жана даталар арткы бетинде өзүнчө таблицада көрсөтүлгөн, номерлениши ыраттуу кеткен эмес. Нидерландтар. Айрым милдеттүү маалыматтар бириктирилген, иреттик сан визуалдык түрдө байкалбайт. Дания. Категориялар өзүнчө тизмеленген, маалыматтардын тартиби 1-ден 11-ге чейин ыраттуулугунда айырмаланат. Казакстан. Категориялар башка номер менен тизмеленген, айрым маалыматтар бириктирилген. Россия. Сүрөттөрдүн жана жазуулардын жайгашуусу 1-ден 11-ге чейин ыраттуулугуна дал келбейт. Өзбекстан. 1-ден 11-ге чейин номерленбестен өзүнүн маалыматтарды жайгаштыруу системасын колдонот. Горизонтальный болчу, силер вертикальный кылып турсаңар деп айтыңыз. Анан биринчисинде аты жөнү болуш керек, теги болуш керек. Бул жерде требованияда горизонтальный же вертикальный деген эме жок. Бул жерде мынакей размер 85-6, 53, 98 мм. Дал ушундай размер бүгүнкүндө. Мындай кылсаң да, тигиндей кылсаң да ошол размерге туура келет. Бүгүн бул жерде дагы айтып коеюн, нормада биринчиси сүрөт туруш керек же биринчи фамилиясы туруш керек же биринчи аты туруш керек деген норма жок. Да, бул жерде жазылган. Аты жөнү жазылыш керек, сүрөтү болуш керек, номери болуш керек, берилген күнү жана мөөнөтү бүткөн срок көрсөтүлүш керек деген нормалар бар. Андан сырткары көп нормалар бар. Ошонун баардыгын биз бул жака камтыганбыз. Нол ID карта. Бул Европанын ID карта. Мына өзүңөрдө эме Кыргызстандын ичинде ID карта колдонобуз го? Нол загранпаспорт. ID картаңар барбы? Дал ушундай ID карталарды мынакей. Нол мисалы үчүн ID карта бүгүнкү күндө бизде. Европада мындай ID карта, урматтуу туугандар. И бул горизонтальный болобу, вертикальный болобу эч кандай айырмасы жок. Мына бул да иштеп атат. Буга дейре белгиленгендей, Кыргызстандын жаңы үлгүдөгү айдоочулук көлүгү тууралуу маалыматтар чет өлкөлөргө дипломатиялык жолдор, тактап айтканда 32 элчилик жана 10 башкы консулдук аркылуу таратылган. Январдан бери аталган каналдар боюнча кандайдыр бир маселе жаралганы тууралуу бир да расмий маалымат келип түшкөн эмес. Электрондук форматта үлгүлөрдү таратканбыз. Бул талап. Экинчи этапта биз ошо үлгүнү физикалык түрдө дагы бүт тийиштүү укук коргоо органдарына бүт дүйнөдөгү мамлекеттерге жиберилген болчу. 3 айдын ичинде кандайдыр тышкы иштер министрликке дипломаттык булактар аркылуу, каналдар аркылуу эч кандай арыз, доомат же мындай терс маалыматтар түшкөн жок. Бул айтканымдын себеби биздин күбөлүк кабыл алынды. Биз деген Кыргызстандын жаңы айдоочулук көлүктөрүн алганбыз. Мынакей. Бул айдоочулук көлүктүн негизинде Бириккен Араб Эмираттарынын дагы правасын алдык. То есть бул правасыз, бул права берилбейт. Ошол эле убакта Вена конвенциясын ратификациялабаган өлкөлөрдө айдоочулар улуттук айдоочулук көлүктөрдөн тышкары эл аралык айдоочулук көлүктөрдү да алуулары зарыл. Мисалы, Америка Кошмо Штаттары, Кытай, Канада, Австралия мамлекеттери бул конвенцияга кирген эмес. Демек ал жакта айдоочулар эл аралык документ менен гана жүрө алат. Бул эл аралык айдоочулук көлүктөр дагы ошо Вена конвенциянын талаптарынын алкагында белгиленген техникалык талаптары, ичинде болгон мазмуну бунун баары көрсөтүлгөн. Бул А6 деп коет, А6 форматындагы мындай белгиленген бүт тиешелүү техникалык талаптарга жооп берет эл аралык. Бул аракеттеги мөөнөтү срок действия 3 жыл болуп саналат.
Ал арада 31 марттан мөөнөтсүз айдоочулук күбөлүктөрдү акысыз алмаштыруу боюнча убактылуу улуттук өнөктүк аяктады. Аны менен күбөлүктү алмаштыруу акысы 1389 сомду түзөт. Жарандар бул документти 083 формасындагы медициналык маалыматсыз эле 31 декабрга чейин алмаштыра алышат. Унаа мекемесинин маалыматына караганда, акысыз компаниянын алкагында өлкө боюнча 335 миңден ашык күбөлүк жаңыртылган. Акмарал Сабатар, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы. Өлкөнүн кан тамырындай болгон кыйма чийме жолдор бул экономиканын эле эмес, бүтүндөй жашоо